Саламатсыздарбы, кымбаттуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу кечиңиздер менен. Биз бүгүн Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон таланттуу адамыбыз Токтосун Тыныбековду эскерип олтурабыз. Ооба, эгер ал тирүү болгондо бүгүнкү күндө 70 жашка чыкмак. Мына мынтип мен жалгыз отуруп көрсөтүү даярдабайт белем. Эгер көзү тирүү болсо маңдайымдагы орундукка олтуруп, экөөбүз жакшы маек курат белек. Ошол колуна алган комузу менен эчен жакшы күүлөрдү чертип бермек. Тагылтыр тоодон баштап Керөзөн жана башкалардын баарын темир комузга салып кагып бермек. Өзүнүн чыгарган обондорун аткарып бермек. Эчен жакшы китептерин алдыбызга коюп, ага жазылган ырларын окуп бермек. Бирок андай болгон жок. Кайсы жерге барбайын, эмнегедир адамдардын ичинен бугу сыгылып келип, көзүнөн жашын кылгырганын көрдүм. Демек, төрт тарабы жорго талант адамды мына ушинтип эскерет экен. Токомду эскерип Токтосун эле курбаныма топто далай ырдадым. Эгиз козу кейиптенип ээрчишип жүргөндө эчен айтчу элек иште сырларым. Жакырап ойноп жүргөндө жаш 55-ке чыккандаңа дүйнөгөстөй ажырап аттанып кетти курбаным. Андан бери нечен жыл аны таппай ыйладым. Ыйлаган менен баары бир Токтосундун арбагы болуп турган кесинде, 70-ке Токтосун толуп турган кесинде, бүгүн алдыйна кеткен Токомдун айтканын баарын эсимде, жүргөн күндөрдүн баары жүрөгүмдүн четинде. Ошондой Токтосун деген жетимге кече Тегенеден келгенде, Кыргыз элди көргөндө, калык деген чоң акынга калбаган зор акын мындан артисттикке бергенде, ошондон аралашып, курдашып, аңгеме салып бир басып, кайда жүрсө Током менен аңгеме салып сырдашып, ошентип жүргөн аганын бүгүн айттым бир топ кабарын. Айта берсе түгөнбөйт а кишинин жамагын, айта берсе түгөнбөйт а кишинин абанын. Комузду жакшы чертчеле, Кыргыз элге келгенде көңүлүн ашып өтчеле, темир комуз какчеле, Кыргыз эмес казакы өзбекке жакчеле, өнөр кыйын мыктеле, агайын тууган алдындан аңгеме салып чыкчеле. Ошентип жүргөн Токомдун элине чыкты кадыры, далай элдерге атагы чыккан шайыры. Бүгүн алтындай болгон жеринде, өзүнүн ак үйүндө төрүндө, иштеп кеткен жеринден өзүнүн ис басып кеткен төрүндө, ишин айтып жөн-жөнүн, эмгегин айтып элдерин, ошо Токомдун кайсы жылы келгенин. Кашындагы карындаштар, кыздар бар, тең тушу бар, балдар бар, Токомдун үлгүн алган бар. Ушунун бар кечеги Токомдун нечен комузун чалып калган кыздары, анча-мынча өнөрүн алып калган кыздары, обондорун Кыргызга ырдап жүргөн кыздары, Токомдун ырын экен деп жыргап жүргөн кыздары, жаркырап ойноп отурган жакшылыктын баарына аңгеме салып отурган агайын тууган жанында. Бүгүн мен адыйна кеткен Токомдун айта берсе түгөнбөйт ой. Андан көрө кыздарымда бир астан айтып берсин агасына, bundan агайын тууган барын. Бул адамга убагында элдик, эл артиси деген наам берген жок. Башка наам берген жок. Бирок элдин жүрөгүндө, элдин көңүлүндө мына ошол наамдардын баарын алган адам эле. Ошондон байтор бүгүнкү күндө өкмөтүбүз дагы эң жогорку деңгээлде 70 жылдык мааракесин өткөрүп жатат. 1949 жылы Калык аксакал өзүнүн бригадасы менен Аксы жерине барып, ушул жаш баланын келечеги бар экенин, таланты бар экенин баамдап, өзү менен кошо ала келген экен. Мына ошол алып келип, Алымкул Үсөнбаевка сүйүнчүлөп, башкаларга көрсөткөндөн кийин, ошол филармонияда Эстекен менен Эгиз козудай бирге жүрүштү. Бирге айтыштарды айтышты. О Токтосун Тыныбек а киши менден 4 жаш киши. Экөөбүз тең туш болуп, Эгиз козудай болуп ээрчишип жүргөнүбүзгө 35 жыл болгон эле.
Men 47-yılı azırkı Talastan ayılımdan ustatım dedi süretini tutup Kırgız eline attın aşkasına tanılgan, Toptoğul'un okutçusu olgan, dünyaya düngürü atı olgan, eller ölgönçe deputat bolgan kişi, çoğun komşu, çoğun hırsçı, çoğun tökme alım kulüzemeye aldım. 47-yılı alıp berip, men 47-yılı 17-nji oktябрда şükürmeye katışkı. Oşandı şul Osman Kulak sakal, Sayakbay, Ögürgay, şul çoğun zalkar aksakallarım olma berip, oşanda Qozuday bolup şuların koyunda jat, ırdap, şular nırımlı bulup, oşantip jürgendeyin 2 yıldayn 49-yılı Alikemdin üyünde jürgen men anda alım Kulak sakalın üyünde. Anan bir gün ile eşikten Aliken aytıp kaldı, hakem giletet. Kalık aksakaldı, bar ulmaktaç. Bari ustat katar görüş. Kalık aksakal, Toktoğul'dan keyin kele kalık aksakal. Ozekeme, ustat, Alikemde sıylaçı. Hakem giletet dedi, ançada eşik açtık. Canında bir jigit eşti oldu. Anan girip geldi, dasturkan jaydı, Nazım Ata. Anan çay koyu oturgandan anan Alikem sorap kaldı, hake kanday aman dedi, bu balanız kaydı dedi, bu bala Жаңы жoldan Tınıbek'in jetini Toktosun degen bala. Şul balаны alıp geldim. Irçı, akındığı var, komus çertip, şu balаны alıp geldim de kaldı. Ama sonunda, kana bir nesi ayıp degende, yana Qorgol'un Akbakay'ın çertip, Dastorkon'un jiyegini bir jerge oturalbayt eken, tügülü büyütmüş turgan gecege Toktosun. Tizelep, görmelep, tiyağı getip, liyağı getip, Akbakay'dırda, komustu çertip. Özü abdan şunday çok memeken. Anam da şeyden tanışıp kaldı. 49-nji yılı menden 2 yıl keyin geldi. Anam Filharmoniyaga geldik. Nuraykan Şükürbek degen agabız Zavli janagı andan da literatura jagyn, programa jagyn, oşolardın barını ırı jastırıp berçi, ırı jastırçı, satira жазчы. Anan saat 10'da çakırçı, sayaz okudum. Aksakallar menen gelip, anam oşonda kalık menen Osman Kulak sakal aytışat. Alım Kulak sakal aytışat. İsmail Borançıyev menen Tokmalı Şavdanbayev aytışat. Andan keyin biz de Toktozlukta aytış başladık. 52-nji yılda başladık aytışta. Oşonda her bir datalı günдөр, mayramlarga, malçılardın günü, paktaçılardın günü, dıykançılardın günü, çoğun mayramlar bolganda, ököz birinci studentler jönünde aytış, kalkosçular jönünde aytış, dıykanlar jönünde aytış, kayra arganday aytışlar bu. Başka çıkılıp 100'ge jakın aytış жаздык. Bizdin aksakallar usta ageste bарын jazdırıp urdançı. Jazdırıp, anan keyin kagazın betine düşürüp, okup, tekşerip, katası jok budagan ırdançı. Bir içindeki ança-mınça bir ökünüç, Moğu bizde sakınaga çıkarganda akınlardı. Bizge en erkin uruksat verilçemez. Bizler için 6 minutça 8 minutta uruksat verip koyçu. Al 6 minut 8 minutga bergen damnilardı geç-geçeyin aşakta tügönbeydi. Ama oşo jönden jana jakşı tөгül albay, jakşı akın emet albay kalganımız oşo. Jana Toktoğul, jeňi jok, ilgerki çoň akınlar, emnege çoň akın boldu. Alар en erkin ırdagan. Kağlagança aytışkan, kağlagança oturgan, ırdagan. Bizde köpçülük akın kılgan, o eldin içinde oturuş boldu. Antkeni konset koyabız. Konsetten keyin uyda oturganda karı jaşlar gelet. Aynan ayında sagınıp kaldık. Teyze kişineki ırdap berdiňer, ırdap berdi. Taň atkança Osman Kulak sakallar bizge Toktozun ököşke jol beret. Emisler ozege minti koyarlar, kozu bıçağa jarasa, koy ölümden kutulat da koyçu. Antkeni biz ırga jarap kalsak, ozegem reis alıp kalat eken da. Analar kıyşayıp jatıp etçüyüz, sizleri de öğretiniz. Al ökölü aytçı öğretçüyüz, ırday öğretçüyüz, aytışta aytçüyüz, dastanda aytçüyüz, öşöntüp yürüp Toktozun ököşüz. 64-nji yılı emgek singirgen degen nam aldık. 58-nji yılı dekadaga bardık Moskvada. Oşondan baştap ököz abdan egis koysuday. Kayaka barsak da egisler dep bizde. Öşöntüp jüregeli. Toktosundun bir artıkçılığı, Toktozun çoğun yazıcı oluşu olmuş. Toktozun temiri komuz tutmuş kalmış. Şu Toktosundan üylenip algandardın bari keviri aytat, keviri aytpayt. Bizde bir jaman jer var. Özmele degen söz var.
Men özüme de çıktım ele, özüme de ümitime de intime de. Antbeyde Adam Kali Baybatırıp degen Temur Komustun oğlu yazı, oşo kişiden keyin Toktozun akçı. Toktozun ışkırığın Temur Komustu gömököyme ışkırçıda. Keyin tamaşa kılışıp jan ışkırgan yerine gelgende artjakta turup alıp söýmeýän oğuzuna salıp ışkırıp atpay. Koşuluşu. Anan Toktozun Temur Komustu. Kılgıyakta tartabayçı. Birinci biz 63 yıldan başlap geldik filarmoniyaga. Oşo жылдан ушул Байкендин өмүрүнүн аягына чейин чогуу иштеп калдык. Ошол жылдары кайсы жылдар тартылып болду, ошол тиги биз үчөөбүз бир Керөзөн 76-жылдар тартылдык беле. Үчөөбүз бир трио тартабыз деп Дооронбек Садырбаевич бир концертный программа кылып үчөөбүз тартып калды. Мен комузда, Толтойго якта, Байке Оз комузда. Анан үчөөбүз запись жасадык, анан кийин фонограмма аркылуу анан кийин тартты. Байке жөнүндө айта берсек эми көп бүтпөгөн окуя. Эми Байкенин таланты жөнүндө дагы көп чогуу иштеген аксакалдар чогуу жүргөндөр айтып беришер. Байкенин бир эле жакшы жерин айткым келет. Ушу негизи өтө жөнөкөй адам эле. Бала кыял өзү. Эч кимге мындай адам баласына бир жаман ой жок, бир таарынган деген билчү эмес Байке. Ушундай жакшы киши эле. Анан эми таланты жагынан болсо ал эми чоң талант эле, чоң инсан, чоң талант. Акындык жагы өтө күчтүү болчу. Анан бул комуз ойногондо вот мен ушу Байкеден көп суранып элем. Байке бир көөнүп берсеңиз же ырларды ушундай өзү чертип ойноп ырдаганда тим эле ушундай суктанчымын. Кооздоп чертер эле комузду. Өтө кооздоп чертер эле. Анан ушул Байкеден жанында жүрүп ушу Нияз Алынын Кер толгосун угуп калып бир күнү. Анан айттым, Байке, ушуну сиз үйрөтөсүзбү мага деп. Ошо Байкендин ойногон варианты боюнча ушул токомон үйрөндүм эле. Ушул Нияз Алынын Кер толгосун.
укмуштай сонун жерде эле коозоп, анан арки вибрация кылып солкулдатып ойногондо ошо байкеден үйрөндүм. Мен көбүнчө ошо байкеден үйрөндүм да. Өтө кооз жерде эле коймуз. Анан күбөлөр да шумдук жерчи. Ушунчалык чоң инсан эле, чоң талант эле. Анан өтө тамашакөй болор эле байке. Анан өмүрүндө ушул жашка келген мен такыр атман ачымыз. Ай карагыз деп койчу эле. Ай карагыз деп. Анан мен а дегенде ошентип айтканда чачалап ыза болуп жүрдүм. Эми жаш кезде эми бала кезде анан ойлоп көрсөм кийин ал киши мени абдан мындай эркелетип өзүнүн кызындай көрүп мындай тамашалап айтчу экен да. Аны кийин түшүнүп жүрбөймбү. Бирок байкем абдан сонун адам эле, даңгөр. Кайран киши. Ушундай чоң таланттарды ушу жакшынакай бир эми чындыгында наамдан деле киши мындай өзгөрүп кетпейт, ушу жакшы бир наамдарды берип койсо жакшы эле болмок. Мен ошого ичим күйөт да чындыгында. Током менин агайымдай, агамдай эле көрөм. А киши мени баласындай, инисиндей көрчү, эркелетчи, көп тентектикте калдым, далайын кечирчи. Өзүң баягы айткандай, мунун мугалимдик жагы, музыкант жагы өтө чоң болчу. Акындыгы эми элдин баары билишет. Мен бир чала айткым келет, күнү келе мага артыман түшүп эле кыл кыягымды чоюп тартып, вибрацияны элеп деп коет да кыргызча. Ушундай кылып тартпайсың деп эле артыман түшүп эле тажата берчү. Бирок көрсө ал ошол мага көп алтын мындай айтканда жакшы иштириктерди көрсөтүп кеткен экен. Жана Парижат ошонун варианты боюнча, ошол аксакалдын варианты боюнча тартып жүрөм. Током өзү тамашакөй, эркелетчи. Осы Астаналыкта, Карабалтада бир миңдеген кишилерге концерт берип аттык эле. Анан Токтогулдун баласы комузда ойнойт, мен немеде ойнойм, Сейиткул эже Оос комузда ойнойт. Өзү соло эле ойноп атабыз. Анан мен Токо дедим, элдер экеле ойнойлу десем, ошол жерден сөөгүнүп кирди. Бул жалкы Толтой деген ушул. Жана айчырөктөр албай калмактан келген анан Толтойлордун тукуму болуш керек. 4 ойнобой, 2 ойнап, 4 ойнотуп, элди баары күлкү. Муну Токтосун, же Толтой десе азыркы биздин сатирикести Тигин Келдибек Ниязов ушун кечен отуруштарда көп жоруктарыбыз айтып, элди күлдүрүп жүрөт. Ага чоң рахмат. Бул кишиге мен ыраазымын. Гүлсар эже, Сары эже бар эле. Толтойго келсе какпагыла. Менин кийимдеримен эмне өтүк болсо да эч бир жиркенбейт, эрип тамагын курсагын тогузуп тургула деп. Анда мен бойдок жаш кезек эле жакшы кабыл алчу мени. Баласындай эле, инисиндей эле көрдүм, мен бул кишиге ыраазымын. Көп элге, Мурат Алыны, атамды көргөн, атамды тааныган көп Кыргызстандан Ысык Көл болобу, Кемин болобу, Мореки мына бүт Ош, бүт баардык жерге аксакалдар менен тааныштырып ээрчитип барып, момунда калган мурасыбыз неберечи. Арбаңынан айланайын, мага көп жакшылык берди. Рахмат Токо. Сиздин арбаңызга дайым сыйынып жүрөм. Токтосун өзү үйгө да жакшы карады. Атанын мээримдүүлүгү, аябай өзү жетим болгон демекен, байкуш ата-энесинен жаш кезинде жетим калган. Таш көмүрдө окуусуна барып, таш көмүр казып да Карагандыга чейин барып. Анан ушу бала дегенде эле биринчи көргөн бала Жаганатбек. Байкуш деп бирөө ошентип койсо, аны мен мушташа берчи, сен байкуш деп айтат мен баламды. Өзү баланы да үй бүлөгө да мээримдүү ата. Анан өзү абдан ак көңүл, ак бейил. Атам менен энем экөөтүң жетим эскенде, топтомлок жетим болуп. Ошактан баягы көргөн экен, көптү ушкан талашкандарын, кээ бирөөлөр баягы энем айтты же айткан жокпу. Ушуну болгон мен баягы бир жолу баягы томолок жетим калып атам бирөөнүн үйүнө барат. Жакын эле тайкелер болобу, кимсе болот, ошондуктан барыптыр. Барса, тиги байкуш жетим келип калдыңбы? Жакта бир тамактардан калдыбы? Байкуш жетим келип койчу дейт. Ошондон кийин ошо атамдын жүрөгүндө калыптыр. Ошо сөздү эч качан могу жүрөгүндө эле калып калыптыр да. Байкуш деген сөздү жаман көрчү эле. Ошо Раматылык атам болсо командировка жүргөндө мен да кичине бала экен, ошондо ээрчип барам. Ээрчитип өзүнө алып барып командировкага. Анан бир артист киши папамдын эле жакын эле жолдош экен.
Meni жакшы көрүп, баягы ичезирип кетти. Ey bakışım, gele boş, o konfetten ala boş deyip bana verip atpaydı. Al menen papam uruşup kadımkıday. Senin için men balanı baykuş deysin. Ata-enesi var, baykileri var, bir tuğanları var. Baykuş diyen bu baykuş bulut. Bu baykuş emes. Ata-enesi buna, men turamın. Enesi de var, bir tuğanları da var, taykileri, ecekileri var. Eşk sananda söztü men başka ukpayın deyip, atam oşu işbeden kadımkıday uruşup talaşım ettik dedim. Tokum köp ır jaskan, ırına oğundur çıkkan. Özü de oğun çıkarıp ırdagan kişi. Jıgaç komşusu jakşı etken kişi. Abdan güylördü son çetken kişi. Çıkıp 4 ayağı töp gelgen jorgoda. Anan şu ajal 83. yılı 55 yaşında alıp ketip kaldı. Kudaya şükür baldары kaldı. Jengebis. Şu Gülsara. Mana bu yıl toplam 70'e çıkıp kaldı. Şu ilgeri biz jan gelgende sakalcan kişi olsalar, ooo şu kişi 90'ga varıp kaldı o deşelik gözü, oşullar erterek sakalı boyu böyle yaş gezeken. Ana oşan toktosun menen jürgen, barele toktosun tani. Bura ayrıksan benim egistey olup kalganda, tokamı köştün. Aytış yaskanda bir günü bizdikinde, bir gün tokamkında. Bir neyse tapşırma öylese, şu günü tünü öközü oturup yazar eli. Ana toktosun dağı bir jeri iştermen kişi olmuş. Şu oturuşta otursa dele, tiyakta otursa dele kolundan karandaş, kağız düşemiz. Azan koşar şerip degen yakşınağa satiri gösparında tamaşa koyun. Alo dost kolçu. Azan kulun bir nesesini aytman dele, toktozun ay. Aldağın jas gerek de olsun, sen jas koydu koş, toktozun. Özü jas çemesi lazım. Olbosa azan kulun dalay sözleri talada kalıp kaldı. Oturuşta kalıp kaldı, her şeyde kalıp kaldı. Anam oşan tip jürgen toktozundun, ona şu toyun, torkolu toyun, okumatlarga da rahmat. Bir ökünüşü Narodny Arts albaya kaldı. Namdı el artısın degen albaya kaldı. El artısını albaya kalganda men mundayt düşünüyorum da. Men mundayt düşünüyorum. Misal üçün Toktogullarda nam algan emes. Jeň joktur dile nam algan emes. O Kazakta dile çoňluşlar nam albapdyr. Görse el özü nam berip koydy. El ırçısı, el artısı, el artısı degen nam berdin, biro el ırçısı da el özü berip koydy. Bayağı janaky bir azabaga bir nesede tiyişip jaza beretdi misal üçün. Ana tökme meskılar, ana mınday, ana anday degen. Ana men bir jolda radiodan aytmam men. Ay men tökmemi de özünde aççı emesin. Tökmemi de ben aytpayım. 50 yıldan beri men ırdap jürem, men tökmemim bu tökmemesmi el özüle berip koygun bana. Anan namda janagda emgek menen hokmattar bayağı şunun işinden algandırmın. Bırak kimden kandı eken el özü bile. Ana toktosun, emgeksin öyle artist. Bırak toktosunun muamında toy ötüp jatışı. Toktosun emgeki. Al min yılın bolsa da ölbeyt. Örkünde verek, kayra jaşara verek. Buna o Kırgızdın kız gelinleri kaka turgan temir koymuş. Kız gelinleri unutup kalıp hem erkekler kakıp kalmadık mı?
Endi qisqacha so'zlaydigan bo'lsak, birinchidan al to'kmaqin, ikkinchidan cho'ng qo'muschi, uchinchidan temir qo'muschi ayog'i жақсы қаққан, бай батырлықтың ішін ұлантқан, өз заманында өзі топ түзген бұл мәселе бойынша да абдан чоң деңгейге жеткен. Üçüncü, бұл оғын шығарып, анан өзірдашы. Төртінші, Тоқтозun жазма ақын болшы. Өзінің ошол мезгілдегі жанында жүрген жамақшыларынан, өзінен кейінгі алған жамақшылардан да мұның айырмасы бұл жазма ақын болшы. Арғандай темада, арғандай деңгелде бір жазған жазма ақын өлі. Балдар үшінде жазған, кітептері шыққан, жазушылар сайысының мүшесі болып қабыл алынған. Ол қапқашан 1953 жылы жазушылар сайысына қабыл алынған. Жазушылар сайысына қабыл алғанда ал уақыттардан қатыл текшерілуден өтші. Анын деңгейлі, ертеңгі мүмкіншілігі, перспективасы бардығы қаралып, анан жазушылар сайысына өткөрүлчү. Андан кейін ең ақырғы ең мықты жағы бұл Тонибаков прозачы болушы. Менің ұстаттарым деген ең соның прозалық жинақ ескерме жазған. Ана ошол ақындар жөніндегі, өзінің замандаштары жөніндегі жазылған ескермелердің içinde жалғыз эле филармонияның тегерегинде емес, ақындар жөнінде емес, жалпы эле ошол кыргыз адабиятындагы эскерме прозалык чыгармалардын эң алды болуп эсептелет. Ал өзүнчө китеп болуп нечен жолу чыккан. Ошондой эле бу дагы өзүнүн устаттарын, мурастарын эскерип элетин болбостон ошолорду жыйнап алып келип чыгарууга дагы көп эмгек жумшаган. Мисалы, Корголдун ырларын Мундусбаев 60 деген жигит чогултуп келген, Токтозунда да бар экен, шулардын бардыгын бириктирип туруп, ал убакта учбет издеп койчу, ошол балдар адабиятын басчы, ошол жерден өзүнчө китеп кылып, Токтозун Тонибаковдун түзүүсү менен мен китептин редактору болуп, ошол китепти да чыгарганбыз. Демек, Токтозун жанагы мен айткан өзүнүн жанындагы жамакчыларынан, өзүнөн кийинки жамакчылардан да айырмасы бул төкмөлүк жактан. Бул мынандай чоң белгилүү иштерди жасаган чоң жазуучу катары белгилүү болчу. Бул жөнүндө өз убагында абдан мыкты билген кыргыз адабиятынын мыкты азаматтарынын бири болгон кишилер жазган. Мисалы, бул жөнүндө Токомбаев эскерген, Үмөталиев эскерген, кыргыз адабиятынын чоң кишилери дагы эскерген. Мисалы айталы, Кубанычбек Иманалиевич бул өзүнчө статья жазган, 50-ге чыккан мезгилде мына ушул Токтозундун көп кырдуу талантына баа берип, абдан мыкты статья чыгарган. Демек, Токтозундун бул эмгектери мурунку дагы, азыркы дагы манаптардын көңүлү менен кала бербейт. Дагы жакшы ырлары, жакшы чыгармалары эл арасында таанылып, мындан ары дагы уланып кете берет. Анан Токтозун экөөбүз талаада чыкканда кескесте тамаша кылып койчубуз. Ал мени казаксың деп ырдачы. Sen tumak giygen kazaksın, tuz satıp yürgen azaksın, sen Jambuldan gelgen kazaksın, Jakşın'dan ösken azaksın, tömünüp yürüyeceksin tüyüden. Anan giyin eskeste emetkende aytışıp alganda temir komuz kağasın, hep degen jaş kızlarga tempiş bolup alasın dep uşunday aytışıp kelebиz da. Anan bir jobu 5 yıllık degen aytışta, özürde atanın giyin, öň jagынан aytıp kelebиz da.
Toktozun bende çekesinde bir içine takı vardı. Anan çekende takın barında sen şu dalaylarga jagasın tiýuda ördaş kalamda. Al men özüm gewetim asıl kılım. Anan Toktozun evde gezemde evet geyette ördavatında içinde baldırıp berет. Ana men tamaşa kılıp bir jolum o Dettin teatrda bu Pampili parkta ertemenen de var gelçiz onda. Ana Toktozun geleli çöntü oynamaga janagy pistaşka janagy miste verip kaldı. Ana çağı açık koş gerek ekende. Meh. Aydan geldi beraberden hem bir öğün çaktım bile eşke çıkmadı. Bunda tiştep çaksama açılgan. Görse öz açılmagan emeken açılgandan tilim tişledim yügeçeni ilap geldim. Kayra çıkar albay. Ertesini o sen canlarını da til dedim. Ama sonra en kovusu ayarını açıp olup kaldı. Açıp olganda ben bir turda atarız o. Kesek versem Toktosuna gep başladın ömümden. Keveten menden mıktemes gelişken jigit dedirgen. Telegeyin tegizdey teskedin murun erinden. Tegrimendin taşında yalda betlerin kaçan çekilgen. Tilingde geyde baldırap düşünbeyim aytkan gevinden. Je tegenengde jemiş köp tentekkeste terip jep, jangakmiste örüp jep, kurgakların kagıp jep, karağatın çagıp jep. Baldırak bolup kalganın bala geçte jerinde. Çenemsiz sulu ekensin alda çekende tağın görüngen. Çişalabay uğuptur çındığın aysam yönünden. Adatın bar saltın bar akjoluk görse temingen. Aldırtan qarap jılmayıp akadap koysa semrigen. Temir komuz kakkanda tenktuş bolup jaşlarga kargan sayın kalcangdap kız kelinge jaljangdap. Kıyşangday versen Toktosun tili ugasın tenginde. Ne zamanda tokomun der. Öseden üvesteve ön jagынан gelesin özüңdü sulu görösüň deydi. Menin tilim gede geysen Rusçak nemede tilin tak tajal nemesin. Tartıp algan jerim jok talastın bışkan mömösün jaynap tursa jeri jemiş janıvar kantip jebesin. Barsaň ele oşşaka bazardy göstöy barasın. Jangakmisten alasın jançenteke salasın alda jal jaygan oğuzun ep gelme jarmaşıp jatıp çagasın. Tiştetip alıp tilingdi tikelemeli karaysın. Kadırım bilbey mömönün karaçı jappan jalasın. Taştatam dep adatın tavalbay koydum jarasın. Anam barbay gamurun ırdasam ele beleketke kalasın. Tırmış atalı jetkençe bunun tırmak koydum jarasın. Dep ököz ırdaşa usta. Yani iş geçip ket bırassak. Bayağı ırdagan dukkandır aytat da. Oy janalı ökö uruşu atma dedi. Em ökö bir bas kelatpay dedi. Mına oşantip jürgen Toktosun. Kiyin bay ölgende mına Iraygül oturatko, men özüm ömürlülerim. Benim oğlum var Nurlan degen. Hazır eki kıstık oldu. Oşa kiçinekey oldu, Toktosun jakşı görçü da. Toktosun ağa daima detski baldarın kitebin, baldarın ırın, Nurlan galla ırı verip koçun. Toktosun ölgende şu bir tetratırcası oldu, men bala. Timele ırı siyahtı öyle, jönele. Toktosun adı. Timeli ilaganın aytdım. Bir jıl iladı mı? Bir jıl ilab jürdi. Anan al erkeletçi da. Anan benim atam beni kim ayşat dep jasıptır. Anan keyin de korgol nurlarını koşup koyuptur içinde. Anan keyin Toktosun ata siz maga şunday ırardan perçelenge maga kim ırı beret diýdi dep. Oşontup baldarga da jakyn bolsa da boldy. Şunday jakşynakay nerselerden barına. Anan şu Toktosundan oşol bir emez yeri oşol ölgönden keyin hem çındygyny aytkanda egistey bolup yürgönden keyin bir kanaty sıngan kuşday bolup kalat endi kişi.
Биз Токтосун Тыныбековдун чыгармачылыгынан башка үйдөгү адамгерчилиги, дегеле үйдө кандай адам эле деп ушул үйүнө телефон чалып, өмүрлүк жубайы Гүлсара эжеге кайрылган элек. Андан билсе келгиле, бул жерде калтырган сүрөттөрү бар, айткан сөздөрү бар, ошону эскерип, колдон келишинче айтып берейин деди. Биз ошол сөз менен келип калсак, үйүндө ошо көзү тирүүсүндө бир нанды бөлөжешкен жолдошу, досу Асанкул Шаршеновдун өмүрлүк жубайы Султан эже дагы ошол жерде экен. Ошондой эле Гүлсара эженин бир тууган эжеси Гүлшара Дуулатова деген мына кыргыз элине белгилүү артист эжебиз дагы ушул жерде экен. Мына булар дагы эскерип, булар дагы бир сыйра жашып, ал кишинин эң жөнөкөй боорукерлигин, адамгерчилигин, дегеле тууган урукка болгон мамилеси жөнүндө кеп салып олтурушту. Эми Токондун сөздөрү айтып отурсак жакшынакай көп, анын баарын айтып чындыгында эме ала албайбыз. Өзү адамгерчиликтүү, кичипейил, боорукер кишиге жарак көр, ушуну кишиге эмне болсо дагы аябайт. Ушундай мамиле кылчу да. Анан жана аренде эле акчасын алган эмне деп койчу да. Китебин акчасын эмне деп койчу да? Гонорар алган деле чуркап биздикине келчү. Баясаж давай болду. Гонорар алдым деп Гүлсара экөө. Бир жолу келип бир гонорар алдым. Анда гонорар деп түшүнбөйм мен. Аерден жууп отурабыз, анан биздин үйдүн жанында дүкөн бар болор эле. Дүкөнгө кетип баратабыз, булар жөнөтүп баратабыз. Эже мына дүкөнгө бир күндө ошентип, эмне кыламын мен дүкөнгө кирип ичип алдык өзүбүз десем болбойт, жүрдү. Ошол жерге киргизип алайын, анан муга да эчтеке алып бербей эле мага сразу сонун бир көйнөк алып берди. Анда индийскийди билчү эмеспиз. Импортный болду. Анан бир көйнөктү кийгизди, өзү тандап туруп. Тантагын сезди. Тантагын анан Токонун эмнесин таанайт, билбесем же. Десем болбойт, анан бир кара көйнөк жакшынакай жалтырабы бар. Кийгизди, болбой өзү кийгизип атат. Бул экөө Асанкул экөө турат бери жакта. Анан кийгиз болду, кимге сага сонун жарашты, могу кийип ал. Койчойнун Гүлсара кийсинчи, анан мен кийейин десем болбойт. Ошентип батырдын ушунан билбейсиң, өзүнүн үймесине жолдошум деп Асанкулга келип, биринчи мага алып берип атат. Ушу эмеси ошо да Акбейил өзү ушундай кишини сыйлаган, аябай эме бар, жигит эле кантесем. Энесин сыйлаган балдар. Бир туугандай болуп, ушундай ынтымактуу, ушундай эме болуп, биринен эчтеке жашырышпай. Демеле бир чөнтөгүндө бир сом болсо да экөө жашырышчу эмес, ортого коюшуп. Ошондой жакшы жолдош болчу. Эми кантебиз эми ушу тойду экөө отуруп бир экөөнүн бирөө болсо болот эле, айла жок. Эми эли бар, журту бар экен, бала бакырасы бар. Силер мантип эскерип мантип атасыңар, рахмат айланайын. Токон өзү Акбейил, кеңпейил адам эле. Төрт аягы тең жүгүрүп деп бардык адамкерчилигинен дагы, ишинен да адамкерчилиги артык, адамкерчилигинен иш артык адам эле. Балдарга ушундай мамиле жасачу эле, балдарын бир кагып силкип урушуп эмес. Кагылайын энем, атам деп эркелечү балдар. Атам, энем деп жанагы балдардын жүрөгү байкушум дедирбеген ошол да. Ушундай адам эле. Ушундай ыр жазып, концертке чыгаарда же бир неме болор деп өзү ушундай толкунданып, андай немелүү адамдар неме турбайбы? Өзүн өзү токтото албай ушундай кылып элирип, ушундай кылып иштечү эле. Концертке барарда репетициясы да бир башка, тиги сахнадан башкача келип, үйгө келип репетиция жасап алып анан сахнага жарай кемпир ушинтип деп, ушинтип кетчү эле. Азыр бу жерде көкөм Султан байбичелер өзүм болуп отурабыз, биздин келин мен Токомдун бир тууган кайнечеси болот. Токомдун кайын журттары бир топ эле.
Бирок ошол кайын журттарын кайын журт дебей өзүнүн бир тубанындай мамиле кылчу. Ушунчалык адамгерчилик менен чоң бир урмат сый менен баарын кадырлачу. Мунусун биз эч убакта унуткубуз келбейт. Азыр мына сүрөтүн карап отуруп эстеп атам. Мында Жал Садыкка бирдемени айтып күлдүрүп атат аны дагы сүрөтүндө. Током кайтыш болгондо Сайрежем бир сөз айтты эле. Сайрежем дагы бир тууган кайнэжеси, көкөмдүн эжеси. Сайрежем сүрөтүн көрүп алып ошол Током кайтыш болгондо айткан сөзү мен эсиме келип атат. Ушинтип айтты да. Биздин туугандардын арасында эң бир шайыр, эң бир биздин арабыздагы бир гүлүбүз эле, биздин кармаган канатыбыз эле, бутагыбыз эле. Ушундай бир чоң инсандан ажырап калып отурабыз деп ботодой бостап ыйлаган. Ошол сөзү мен азыр эстеп отурам. Сайрежем сөзүнөн уламчы. Чындыгында биз чогулуп отуруп калганда эмнегедир баарын унутуп койчубуз да. Токомдун оозуна эле карап отурар элек. Током бул Санжырадан баштап азыркы турмушка чейин бир сонун кылып буйрутуп айтып берер эле. Ким кайсы уруудан биз тааныган болобу, тааныбаган болобу, ошонун баарын тең уруулардын баарын айтып, кайсы уруудан тараганын баарын айтып берер эле. Анан жөн айтпаганда шумдук кылып жашынакай бир тилдери бар эле, адамды күлдүрө турган, ошентип айтып берер эле. Эмнегедир биз ушу туугандар Током кайтыш болгондон кийин өтө бир чоң жоготууга учурадык. Азыр эми конокко бири-бирибиздикине келсек, чакырышып калсак, Током жоктугун эстейбиз. Анткени ал жерде бекер отурчу эмес элек. Тамак жегени келчү эмес элек. Ошол Токомдун жашынакай шайыр сөзүн укчу элек. Ырын укчу элек, күүлөрүн укчу элек. Жанагындай ооз комуз какканда эми ал кишидей эч ким кага албайт. Мына далайлы ооз комузчуларды угуп жүрөм. Мен телевизордон жакшы көрөм. Телевизордо кыргыздын кыз келиндерин баягы ырдап, чертип анткенин, бирок Токомдой каккан бир да бирөөнү мен көрбөдүм. Мен ушунусун өтө баалайм да, кыргыздын ооз комузун Током каксын. Анда ошол телевиденияга жазып калышыптыр, бирок аз жазып калышыптыр. Ушуну көбүрөөк эле жазып койсо болмок экен деп ойлоп коем ичимен. Бирок учурунда Токомду көргөндөр, билгендердин эстеринде бар. Эл журттун эсинде бар. Эч убакта Током өлгөн жок деп ойлойм, эч убакта элдин эсинен кетпейт. Элдин дайыма жүрөгүнүн ортосунда, толтосунда сакталып кала бермекчи. Мен айтайын дегеним эми мынабеки Торкулу тою 70 жылдык мааракеси куттуу болсун. Бала бакырасын, небере чөбүрлөрүн арбагы менен колдосун. Мына эли бар экен, журту бар экен. Моминтип жашынакай турмушубузда тынччылыкта мааракеси өтүп атат. Бу да бир зор кубаныч. Током эгерде элдик адам болбосо мааракеси өтөт беле өтпөйт беле, бир Кудайдын иши эле. Мына эл журтуна эмгеги сиңген экен. Ошончолук мунун ошо чыгармачылыгынан тышкары жанагындай комуз черткени, ырдаганы, акындыгы, күү чыгарганы, ооз комуз какканы, кылгыяк тартканы, мына ушундай жанагы тулпардын 4 аягындай болгон бүлүктүгүнөн тышкары мунун адамгерчилиги өтө бийик адам эле да. Бирөөбүздүн көңүлүбүздү кенеде калтырбаган адам экен. Ушуну көбүнчө эстейбиз. Мына биз туугандары, мына көкөмүздүн жаныбыз бирге. Көкөм мага таарынбасын, көкөмдөн мурун мен ошо Токомду катуу сыйлачумун.
Анткени током ошо мен деген дишкен ашын жерге койчу. Жана силер айткандай Tokum bu geçte gökülüğünde yürüyorsun. O gürşer edip de bapırangdap bir başka çele doymuyorsun. Üyümde durat toyda gele de tokuvur sen menen düşkün sürütüme. Tökmegen ağzında şok ele. Bırak bir mitamdık cana kuytuluğan minem bir münesin doy yok ele. Söylesen sözün doy şar ele. Osa bereken başka can ele. Çok yerden akıl göp söyle bal çoruğun sonun doy can ele. Ademi gebir bir gebir doy münesin carkıragan doy şam ele. Ey çirkin ölgödün şembeyim. Oyla oyla volturuva türüde oylayım dağıle. Mına yetimiz çıkmak ekensin medimeden doyken ölüp. Yetimde vardım gesten edü beşinde sen ölüp. Hazır türü bozganda basbayt belek köçöge birimiz oynap gülüp gölönüp. Aydasın kanday doy kıladı, ağa bir acal bir moyun doy sunavı. Bugün özündü joktap bir yerde gönülde turat toymun ayı. Iylatıyım jatpay vay kaydan kurdaşımdın kıyadı. Davay yerge doy bir bağır ve kövüştü karasan tökmölükte kendin ırdarıp. Gülbek bilek bu göste getmiş şaşka doy bir varacı geteleşip bir garıp. Hazır kayratım var karuca karan bastım ırgadıp. Toko sahnadan seni tutamazlay, tozoko düşüp duram kıynalı. Sahnan amandan eleman hazır sahnada yürgen doy men aman. Yaşasak bolmak ey tokulara aman esen doy bir aman. Ayaktan seni doy tabamın katar ösken doy badamın. Bir geri bulup turçede ırmenen tökmü camağım. Ey yaş keste gittin calp edip, açırkın ağa bir vardın amalim. Artında kaldı mına keygül saylemeden baldarın. Aralap geldi kanat beden gül sayretiyle aksıcaktın aymağın. Görüp geldi tokomdun atadan kazgan doy tamdarın. Görüp geldi doy tokomdun yaşında selkin çek salgan cangağın. Harmanıp kalıp bir yerde ben o solca kavarmadım bir o sol bozdun armanım. Antkeni çalak istegen aksakal bir yüzongo çıkıptır ben o şoku vargamın. Yemi geçirip koygun doy can toku yerine özüm doy barbadım, yerine özüm barbadım. Barıp geldi doy özüngmeden bir gözkön kurbu baldarın. Yemin aylasın kanday kıladı, özümde götüp jatkan geçegi, kutlu bolsun mına bu 70 yıldık mayramı. Bugün de şol atayın atarıtıp, bel aşıp yer basıp şadılık aksız yerinden mına tuğandары gelişti, bir tuğandары tokomdan talim alıp algan şakirtleri gelişti. Azırkı sözdü, şu tokomdun inleri, talantlı inlerinin biri, şu belgili Önörpos Kırgız Respublikasının emgek singirgen artisti Tökmakın Isak Barpiyev'ke veremiz. Keliniz Isak aka. Kımbatlı jurtçuluk ağayındır. Bayaten beri tokom jönünde
ескерүүдүн үстүндө иштелген иштер боюнча белгилүү кыргыз элине дайындуу инсандарыбыз ескерип жатышат. Мен токомдун жердеши катары ушул токомду ушул деңгээлге чыгарып көзөткөндөн кийин болсо дагы даңгазалап жаткан кыргыз журтчулугуна, анын жетекчилигине, президенттик аппаратка, өкмөтүнө, уюштуруу комитетине, ошондой эле өзүнүн өнөр казынын жааматы Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын коллективине, ошо токону урмат менен кадам таштап келген ушул жердеги жаш карынын бардыгына 98 000 халкы бар Аксы районунун халкынын атынан, ошонун бири болгон өзүмдүн атыман чын жүрөктөн алкышымды, ыраазымды айтып коюуга уруксат этиңиздер. Кымбаттуу туугандар, мен сөздүн кыскасын айтканымда ушуну айтмакмын. Торгой таңшык токтосун, халық атам кадырлап, топко салган биринчи Шепиров алып ноктосун. Мен дейдин, onu болсо да токомо кайдан окшосун. Ай, толом деп эч ким тола албайт, болом деп эч ким боло албайт. Сога албаган адамга союлду берсең сога албайт. Кырандын конгон тууруна каргалар келип кона албайт. Топ өнөрдүн ээси токтосун эч ким боло албайт. Токомдун көп номерларын мен аткарып жүрчү элем, тамашалап, өзүмдөй кылып туура аткарып жүрчүмүн. Бүгүн тиги жамактоого төкмакындардын саны көбөйүп, анан баягы жеке номерлардын аткаруучулар анчалык эмес дегенден мен макул таптым. Азыр токомдун алгачкы айылда жүрүп баштаган мен болсом сенин эрмегиң деген ырын аткарып берейин. Çaçını körüm, koyçu kulpun azına gelin. Aylıkteyin ömür vergen, aşkere sulu geldetin. İşindi maktavırdagan, anda men bolsum senin ermegin, o ermegin. Kışkı vireyim, Akkarday, koyçu kıyma bira köpkü takmanday. Üylüp bir koysun bir bettişta, üymüşten çeke kakkanday. Ospanarın iballıday, anda kavkara taşan bırakkanday. Opolo Tonavalan yüpaktanı Toğundanıp toңырбайсың Тоғындай дошақтағы Сен екенсің етіштіктің Анда күн дуялқан аппағы Аппағы, аппағы Еретелевейі Soqqan жазғы жел, қойчың еткене де болбой сағат ел. Емгектің батыр қызы деп тәңір келеткен добізден ел. Жаздаттандың жарышқа, емей күз күрештір жеңіп кел, о жеңіп кел. Аңтары
сонун кендерин байкасам арбын эде түсүн берген ала бір тоолдой үйрөгөт акпактаң экен тергениң акпактаңдың ыймактаган анда мен болсом сени бермегин сол бермей Эми азыр берде Токомдун иниси, менин диnim. Yaşımdan sözlü başladım, ben camakta vurdun açladım. Özünüz fergen kakastı tokote, özgeçeyin çatladım. Özögüme su düşüp açkadan ölüp kala taşladım. Önörümenin askırbay testibese köngürdüm başkanın. Artkanın ardalayın artında jolga salayın uçuraşıp olturamazır onu gem 30 yaştamın dep koydum. Anda 20'da turbaybı dep. Oşantip bir top tamtangda vurdadım beladan komustalı koy böyle tokongırdap kaldı. Ha tanışımday çunağım tayem emes kudanım. Jüre vay kasam cügürgönde siyakın julungdagan juvarmek juruluşsa biz menen jürüş duruş kıyalın. Jıldız sımak jaynagan mına 20 degen kuragın. Tüşüngön menen sözüngö tüşün albay özüngö sal tüpeyil oyda turamın. Hoş sözlüğünü jaktırbayım koşamatka da çıdangan. Özgölördün unutup özü yaşap kuvangan barpı kalık akından bala geçse duvalgam. Karaca kalıktın kanatında çıngalgam. Adal yürü bakış tev artından erçi sen jürsen ben akan bulum kuvangan. Elpek tili jügürük mınan estevesim önögüm. Jangı tapkan tuğan bay canımda böbögüm. Önör jakın izdesen özüң men özüm menen jönögün. Gerek bolsoň önördüm men geçiremin terengin. A degenden adam boloy birinci ada alçamaň saňakyn bol birinci adam bolgun degenim. Alım kulgalyk osman kulatlaryň ırda bir saptay. Alarda bizdiň östürdüň aşıra süýlep sın takpay. Akındın izde dürgümün artıman jetçide bur çatpay. Jalpıga dürgüm bismenen jallavat şaharda tınç çatpay. Antpese kalıp kalasın, yinim alısga jetmez kur çatpay. Devanan bular menen 2-3 gün erişip jürdüm. Ayerden gököy valış degen bir komuna kvartira verip koydu. Aylığımız jakşı kıldı, urol oynayım oşon men. Kiyinki yılıda barbay kaldım, anan marhum. Ormanbek ölgönde de batağa barışkın anında da baram dep koyup gelbeye kaldım. Ala o kadar talada kamandırıp gözle jürgem sen ırdağınga olmayıp kesin dep bir sög oldu bastı ayda aldı oşa taladan alpası vergen. Oşon men Tokom canın değerçi bilgisini aldık. Hem önörün barın bilesinger aytıp atasınlar. Hem talada da gö okuyalar usbolç oşonun bir ön aytıp bireyin. Ona o Tokmoktun berjanında burana deyen kalk kostu Süyörkul. Abdurrahman Süyörkul degen men bir kurdaşım bar ile başkarma. Jana kalk olsun at çottuk zinalışı degenine çakırıp kaldı. Tokom köys bardık. Anda tizme verçi jana jal koğudu arnik dep. Aynı köys tizmenin ortasından bölüp aldık. Ana apal degen bar eken. Tukayman ava apal erkek bayal bu dedi. Bilbeyim erkek ele dep koydum. Bilbeyde turgan. Apal üpel degen attı kızlarga koyattı egirsiken. Anırdap kelatı öyle açılgan sayma gülüm var menen apal degen inim var degen değil duu gülübüydü. Anda başkarma etti. Tokal öz ayal kişi gempir. Anamın şey gempirlerdi ziyine alıp buna o Kızılçan izbiyini oğlu harbın tüşüm algan kişi degende ben Tokom'a tiyişip kaldım. İnimdeysin apaldı, Toko pensiyen erken apandı. Bolca boy turan ırdasan bolmoksun bugün çapandı. Oyuncu kılbay jönürden ol turat gempir sakaldı dep koyup durdum. Gempirdin bolsa, anda Tokom aytat. Gempirdin bolsa sakalı ayrı albay kalıpsın sen atan menen apanı deydi.
Süyor kul yazıp bergensin, tuğan bayadıp gelgensin beni ta жаңылтыш üçün atayı. Tamaşa kılbay jölürde bolbosu tanıtıp koyamatan. Oşondoy dalay jerlerden ordudu kırgız elde elderde. Dalay jodun kırdadık sakına degen törlörde. Canan aşıken aytıp ketkende 55 degen yaşında el yurtunun kaşında. Ötüp ketti düğünöden eger esen bolsan asırda. 70 degen emine jelpildep küsün çertip jamak sözün çuurtup sayrıp aytpeden eline. Yanından öpürgen olturup estegen tengine. Süylep etpele bir yerden olduğu küçük göğünge. Yemeğine süreti tıra tartımda, anın sözü kaldı kalkında. Jakşı sözde kalkan sözdün sebebi, al korobuğun altında. Bayatan beri bağırsa, bulardın jaşı meden karısa. Uşul yerden oltursa kaytalanı bukuldu. Tokun görde jatsa da uşul yerde davuşa. İmına jetekçileri rahmat, atayla besken kalkanga. Bayagunu da kuvandı kaydına barganda. Gebir yerlerde gebir türkün eldirde. Aytıp koyucu gebim var, türübüzde jakpaybız. Bana ölgönden keyin maktayбыз. Uşunday zaman joruktu kırgız kaçan taştayбыз. Emi kalgan katkan nomur var aytılelek sonunlar. Kalgan önörübüzdü baştayбыз. Tokomdun önörü ukmuş ele. Yanagı mölüm dep atpayбыз. Barp atanın sözü. Bu ilgeri Raykan Şükürbek'in kız jigit mırdaganda Raykem aytkan. Bunu can salıp har bir bulun burçuna barın koozda olsa anday kıyın delirler jata beretdi. Oşol mölümdü birinci jolu Tokom. Oşoga ovun tüzük. Oşo mölümdü birinci jolu Tokom tarattı. Nurak Abdurrahmanov degen kırgız elinin emgeksi girgen artisi özü arganda önörlүү jigit. Oşo Tokomdun mölümün emi ırdaym dep atat, em biz ugup görölü, elge taratsın. Şol Abdurrahmanov Nurak'a gezek berelim. Menen de beldin görkülür menen, men suygan sulu mölmölüm o belgili bolsunlar menen. Kedeyliktin dartından keyip canım öksüdü, tosalmadı kedeylik aşıklıktın ötkünün, yarıya kılbay buluştum o yazbay toksuz göksünün. Işıklar boldum mölmölümme korkosun baldan, seni koşbay parpakın çıgalabı kumaradan. Ekilebin kızıl gülde açılganday mölmölüm, bir karasan bir öpüt çaçılganday mölmölüm. Mangday çaçın margalan, dibegindey mölmölüm, senin ışkın balanında dilegindey mölmölüm, güzler kılçı yüreksün o kakşı jatkan çöllerin. Serpilişin çınardın çırpızınday mölmölüm, ırgalışın maydan tallı kırçınınday mölmölüm, düşündürüm kankendi men sıltırımda mölmölüm. Oğuzundagı 35 gürüşten kınap silgendey, jakın gelsen bolboybu sen jat eken dep sezgenbey, aytalbay sırım ötemüce payın taap gezgenbey. Küydüm mölmöl attağım, alanda sendey tapmadım, oşon üçün gün tünü mölmölüm dep kakşadım, ışkıdırıştı jaşlıkты jakka çaspagın, başımdı berem tartuğa gedey dep menden kaçpagın. Tekin baskan butungdan ol, seydenim o çok jıtыңdan, kalan bir koygon butungdan o, kalan bir motuk jıtыңdan. Çınıga kuygan bal bolsoň, çımında yagan malsam, çıgalbay jatıp oşondo çün özüňe bagınsam, çıgarıp koysoň bororup, çıragың bolup jagılsam, altor olup moynuňa akmarjam bolup tagılsam. Жаңдан түптеп бездеген, жашылан колун кезгеген, жанаша бүткөн алмаңдуу бирөөнү бертип жалынсам. Угар белең үнүмдү, алар белең тилимди, сооротор белең баладай саркап жүргөн дилимди.
Betime düşse jamalığım tütünü жоқ жанамын. Боркер болсоң колдо бал болду жүргөн баламын. Халкымга жарашкан алтын иймек тагагың. Ай тигенсип көрүүнө так берме таккан тамагың. Бозуланды какшаткан болор болбос баш баккан сени мөдөнөтүм мамагың. Айдап мал бербей, айрыр көштүн нар бербей, сүрүп мал бербей де сүйрөп көштүн нар бербей. Тартыга берсем өзүңдүң алар белең мөлмөлүм, ашыгылыкка бир дабадо табар белең мөлмөлүм. Жемал бербей өзүм берет деп, өзсөгүмгө керек деп ачанар белең мөлмөлүм. Берейин десем малым жок, мал табылган галым жок, кедейликтин дартынан сыртым жалын ичим жок. Маңдайга жазган ушубу чече албадым мен ойлоп, бирок да мунун баарына карабайт экен көңүл шок. Миң азапка кайылмын, көрүнүп койчу бир жолу сен булуттан чыккан ай болсоп, көрүнүп койчу бир жолу сен булуттан чыккан ай болсоп. Чоң рахмат. Бул токомдун өзү биз мына эстекем айтып аткандай биригиштешип, мен şu көп нерселерин өзгөчө өнөр жактан комуш черткен ырдак жагынан үйрөнүп калдык. Током аябай аракетчил киши эле да өзү. Ушул ар бир районго барып калганда да жок дегенде ошол жерден бир ыр жаратып, гезитине чыгарып, болбосо обон жаратып, анан мына жаштарга абдан эми көп эле жаштарды өстүрүштү го, анан током бардык тармактан ошо көңүл буруп турчу. Мына ошонун натыйжасы азыркы кезде токомдун ырлары кайра бир жаңы көрк менен, жаңы бир элестүү, бир ушундай жакшы сезимдер менен азыр жаштар ырдап чыгып атат. Мына ошондой токомдун кыздын ыры деген ырын ушу азыркы кыргыз элинин таланттуу ырчы кыздарынын бири, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова аткарып берет. 80 жылдары ошол биздин турмушубузда бүтүндөй республиканын аймагында туш-туштан ыр-би ансамбльдери жаралып, бири-бири менен абдан ушундай ат салышып турган учурда мен дагы Жылдыз деген ыр-би ансамбльге ошол ырчы, бийчи, алпаруучу катарында катышып жүрүп, ошондо жетекчилер аркылуу мага бир ушундай тапшырма берилип калды. Кызым бир жигит менен айтыша турган сыяктуу күйгөн темада ыр таап келсең өзүңө жаккан деп. Анан мен элдик китептерди барактап отуруп, ушул азыр сиздерге аткарып берчү кыздын ырын таап келип угузсам, профессор, композитор Султан Юсупов ошол убакта харабек болчу биздин хармейстер. Абдан жакшы ыр таап келиптирсиң деп, ошентип менин репертуарыма күтүлбөгөн жерден кирип, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ боло баштады. Кийинчерээк 88-жылы дал ушул ыйык сарайга дагы келүүмө менин чыгармачылык жолумду ачкан, менин көкүрөгүмдө тумар болуп калган чыгарма катарында Токтосун Тыныбекова агайыбыздын арбагына сыйынып туруп, кыздын ыры деген ырды сиздерге тартуулап коеюн. Жигиттин гүлү сен болсоң, жибектин гүлү мен болсом, айтылган сөздүн маңызына жакшылап ой жигит ойлонсун. Ойлосом ойдо турасың, оюнду жигит бурасың, ойлоп бир сениң ырдасама оюң келе шылтоо кыласың. Ак көйнөк кийсем жерчие, тайдында балдар көп жүрөт, акылга туура келбесең алардың каалап ким сүйөт. Көк көйнөк кийсем жерчие, көчөдө балдар көп жүрөт, көңүлгө туура келбесең көрүнгөн ай жанды ким сүйөт.
киши ойлогон көп сөзү уят болгон колуңду сунуп ар ким кесин көпөлүк иятка конбогон колуңду сунуп ар ким кеси көпөлүк иятка конбогон кезек жетти окшойт ырдаганга. Током менен ушу кымындай кезимде бирге жүрүп жанында үлгүсүн алдым. Ушу филармонияга келгенде эстебес аке анда Карамолдо Орозу оркестринде акын болуп ырдап жүрүптүр. Мен ушу келгенде Токтосун акенин тобуна кошулуп, ошо кишинин жанында биринчи ырдап баштадым. Мына сахнага алып чыгып айтышты, алым сабакты көрсөткөн ушу биринчи Током эле мага. Кече сахнага чыкканда Током сайратып комуш черчеле. Жашкарынын ой кубантып жагалданып таамай бир ой жайылтанбай ырын төкчеле. Ар бир сабы Токомдун аябай элем ой көрүктеле. Эгер өзүң өргөн ой белгилүү, ажалгастык той кылбаса Токомаң 60 деген кеп беле. Жемишин татсаң өмүрдүн Токома 70-80 чек беле. Анткенин арабыздан кеткенде Током араң элең 55 деле. Мына 15 жыл өттүң арадан, берден ойлонуп турат той арадан. Кыйын экен той Токобуз Кыргыздын ар намысына жараган. Током ырдап той жатканда, кубаныч кирчин айланада кур чалган кара жаштарга. Баарыбыз кулак сал челек, балдан бир ширин саптарга. Током бай элең абдан күүлөргө, бай элең абдан дастанга. Өзгөчө көрүптү бишеле, а киши темир комуз кылгыяк кызы кул жутуп той тартканда. Ойлоп көрсөк Токобуз төрт аягын ой төп жорго, кыргыз элген ой жаралды. Кыйкырып ырдап сахнадан, кызыл тил менен калкына, кызыктуу айтты саламды. Комуз алсаң ой колуна, кошулчуң элдин тобуна. Барча эле дайым ээрчишип, эстебес менен Токтосун эңсеген элдин тобуна. Бүгүн кайгырып турбуз, баарыбыз кайран Токомдой жогуна. Баягы эзелкилер айткандай, 55 деген эмине 200 жашка чыгармак эгер элинин койсоң оюна. Ошентсе деле баарыбыз мындагы жашы карабыз. Током тирүү чагындай, ар бир сабың окшошуп, алоолоп күйгөн жалындай. Ар бир гана армандуу жери бир гана, актаңдай тилин сайраткан акын Токомдой табылбай. Бирок көзөттөдөн артында мына көшүлгөн санын ыргалды. Токомдого бүгүн карачы, толук эл көрсөтүп турган сый калды. Үшүнтүп эскерип турсаң арбагын адамга мындан да өткөн сый барбы? Эгерде Током бар болсаң элинен көрмөк жыр калды. Ошентседен артында өнөрү калдың жыр калды. Аман болсо Токомдун акактай ширин өнөрү, ашатталай кырларды бардык эл менен буйруса бапылдап көрөт той жыр калды. Анткенин өзүң көргөн жанында, кымындай бала кезинде ар бир сөз окшошуп алып күйгөн жалынга. Жанаң эстебестей агабыз элирип төктү саптарын, аш кем келдиң ырдады, баарың аралаканды чапканың, тууган байбекем туура айтты. Тулпардай болуп адагы бүгүн элге таштадың окшойт таскагын. Аягында Замирбек бизден жашырааксың кичине, концерттин бүтүргүн дептиң арт жагын мага баарың ой таштады. Андемесе туугандар арбагына Токомдун арналат инисинин саптары, өткөн экен Кыргыздын өнөр постолай алттары. Ошонун бири кечеге Кыргызга маалым меселе, күнү түнү тазы сайраган аги шүгүрдөлдү элдин чечени. Мына унутпайт экен арбагын, ойлосо Кыргыз той мекени. Бүгүн Кыргыз элдин майрамы, майрам эме эмине сахнада сайрады Кыргыздын дебир кызыл тилдүү каймагы. Косколуп калды шөкүлдү кайран Токобуздун арбагы. Ырдап берди Токомдун көрбөсө да көргөндөй, көңүлүн толук бөлгөндөй. Током ээрчитип жүрүп жанында таалымын таасым бергендей. Мына Кыргыздын уландой кыздары алакан чаап, кол чаап, азыраак трас болсо да разы болуп калды окшойт. Кыргыз жыйылып келген бүт баары. Токомдун ырдайбыз дечи шекерин, ырдайбыз дечи меселин. Током Кыргыз эли барында аралап жүрөт тирүүдөй ак калпак Кыргыз мекенин. Токомдой торгой менен бир жүргөн толкунда ырдап бир күлгөн. Мен деле бактылуу жигит экенмин.
рахмат туугандар. Эмки сөздү мына ушу токобуздун ушу ондогон жылдары жанында болуп, токомду током кылган, токомдун ушул өнөрүн өөрчүтүп, өнөрүн өстүргөн, токомго демине дем кошкон, кебине кеп кошкон ушу өмүрлүк жары эжебиз Гүлсарада. Калайык элим разымын. Токтосундун эмгегин баалап, талантын баалап, ушунчалык кылып, ушундай өлбөс өчпөс кылып, тияка атын коюп, филармонияга бүүсүн тургузуп, атын берип, ушундай кылып атат. Разымын. Ушу балдарына түбөлүк эсинде калсын балдардын деп ушундай кылгандарына эл журтума разымын. Рахмат чоң сиздерге, ушу чоң өкмөтүбүзгө, өкмөт башчыбызга, элибизге ушунчалык кылган элге абдан чоң разымын. Рахмат, бактылуу өмүрлүү болуңуздар. Ушу элибизде тынчтык болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун. Чоң рахмат, разымын. Эми эже сизге бакыт бергениңизге чоң рахмат. Током көрбөгөн жыргалчылыкты балдардан сиз көрүңүз. Током жашабай кеткен өмүрдү сиз жашаңыз. Туугандар, мына ушу токобузду бүгүн эскерип, ушу токомдун арбагына таазим этип келгениңиздерге чоң рахмат. Ушу буйруса дагы токомду эскерип 80 жылдыгында, 90 жылдыгында жолугалы. Эже ошондо өзүңүз бар болуңуз бала чакаңыз менен. Ушу дайыма током арбагы барыңыздарды колдоп жүрсүн. Бөөдө кайкырсыздан чыкарып болуңуздар. Аман эсен болуңуздар. Чоң рахмат сиздерге.